Адамдын жан дүйнөсү 4 алкактан турат. Дил, дит, ниет, пейил. Дил бул жан дүйнөнүн өзөгү. Дил ар бир адамга таандык ички дүйнөсүнүн деңгээли. Дилден чыккан нерсе баарынан күчтүү. Дит адамдын көңүлүнө тийиштүү сапат. Дит койгон адам окуянын сөздүн күчтүн тереңине жете алат. Ниет бул адам баласынын туруктуу ой жүгүртүүсүнө таасир берүүчү сезим жана адам баласынын кыял, жүрүм турумуна багыт берүүчү күчтүү сезим алкагы. Пейил адамдын тууралыгында тургак алкак. Адамдын тууралыгы анын багытына, сезим туюмуна, жашоо кабылдоосуна негиз түзчү алкак. Пейил тарыса, ниет бузулат. Ниет бузулса, дил караят. Дил карайса, адам кырсыктайт. Ар бир адамдын жолунда тоскоол болбой койбойт. Тоскоолго кез болгондо жан дүйнө менен багынбай, үмүттүү жашаса кыйынчылык бат кетет. Жан дүйнөнү таза карма, көкүрөктө таарыныч, ыза, коркунуч, кек, кыжырдануу, бушаймандык болсо чыгарып сал. Болбосо өзүңө жүк болуп ар кандай ооруларды жаратат. Пейилгенин ниеттер ак болсун. Ар дайым жан дүйнөңөр жаркырап турсун. Күлүп сүйүп эргип көңүлүңөр шат болсун, турганга жакшы шарттар көп болсун.